Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселесинин кезектеги чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 27 апрелде республикабыздын борбору Бишкек шаарында кыргыз-орус ректорлорунун, жогорку окуу жайларынын жетекчилеринин биринчи форуму болуп өткөндүгү, бул биздин илим изилдөө, билим берүү тармагындагы олуттуу окуя Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путиндин биздин өлкөгө болгон биринчи мамлекеттик сапарынын алкагында өткөндүгү бардыгыңыздарга маалым. Бул окуя тууралуу массалык маалымат каражаттарында жүрүшү тууралуу кеңесип сөз болду. Бүгүнкү учур маселесиндеги биздин маек ушул олуттуу окуянын жыйынтыктары, биздин эки өлкөнүн ортосундагы жогорку билим берүүнүн байланышына тийгизе турган таасири, алып келе турган жакшы натыйжалары жөнүндө бүгүн сөз кылганы отурабыз. Студиябыздын мейманы республикабыздын билим берүү жана илим министринин орун басары Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич отуруп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул көрсөтүүбүз дагы түз эфирде дайымкыдай эле ЛФМ радиосунун угуучулары дагы биздин бул студиядагы маекке ортоктош болуп жатышат. Ошондуктан эгерде маектин жүрүшүндө маекти козголуп аткан маселелер жаатында бир өзүңүздөрдүн сунушуңуздар, сурооңуздар болсо, түз телефон аркылуу чалып, биздин студиядагы меймандын жообун уксаңыздар болот. Эмесе маегибизди баштайлы. Жогоруда ушул айтылып өткөн окуя чыны менен эле республикабыздын коомчулугунун бир жылуу пикирин жаратты, бир үмүттүү ойлорго алып келди. Ошондуктан бул окуянын жыйынтыктары эмне жөнүндө сөз болду деп бир кеңири сөз кылып койбосок туура болчу да эмес болчу. Студиябызга келип бүгүнкү маекке катышып берип отурганыңыз үчүн чоң рахмат. Эми ушул жанагы болжонгон окуя кандай кырдаалда, кандай шартта, кандай деңгээлде өттү? Анан сиздер көздөгөн максаттар, ушул окуяны уюштуруп жатып, ушундай форумду уюштуруп жатып, белгиленген мелчемдер өзүнүн марасына жеттиби, максатына жеттиби? Рахмат, саламатсыздарбы? Өзүңүз белгилегендей, ошол биринчиден Россия Федерациясынын президентинин биздин республикага визитин утурлай, ошол эки өлкөнүн билим берүү жана илим министрлеринин кездешүүсү болгон. Биздин министрибиз ошо Россия Федерациясынын атайын барып, ошол министрлер ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол визиттин алкагында ошол биринчи ректорлордун форумун өткөрөлү деген сунуш болгон. Ал сунушту ошол эки өлкөнүн жетекчилери, эки президент колдоп, ошол визиттин алкагындагы иш-чаралардын графигине киргизилген. Бул өтө маанилүү, себеби бул иш-чара ошол эки президенттин деңгээлинде абдан көңүл бурулду бул маселеге. Себеби өзүңүз билесиздер, бүгүнкү күндө ошол жогорку кесиптик билим берүү, жогорку кесиптик билим берүүнүн сапаты, жогорку кесиптик билим берүүнүн эл аралык стандарттарга жооп бериши, илимий багыттагы иш-чараларды талкуулоо өтө актуалдуу болгондуктан бул форум уюштурулду. Бул биринчи форум ошол 27 март күнү Россия тараптан 50дөн ашык жогорку окуу жайынын жетекчилери катышкан. Биздин Кыргыз Республикасындагы бардык жогорку окуу жайларынын жетекчилери катышып, андан сырткары илимий коомчулуктан өкүлдөр катышты. Ошолордун катышуусунун негизинде ошол эки бөлүктөн туруп, биринчи пленардык бөлүгүндө ошол бир топ илимий докладдар окулду. Бул ошол эки тараптуу келишимдер боюнча бүгүнкү кырдаал, билим берүү, илим чөйрөсүндөгү эл аралык мындай бир сунуштар деген сыяктуу. Ал эми экинчи бөлүгүндө атайын 3 сессия иштеди. Бул ошол ар түрдүү тил багытындагы, андан сырткары гуманитардык, табигый багыттагы, андан сырткары ошол бүгүнкү жогорку кесиптик билим берүүнүн же бүгүнкү экономиканын шартына ылайыктоосу деген 3 сессия болду. Ошол сессияларда тиешелүү Россия тараптан келген, биз тараптан окуу жайлардын жетекчилери атайын докладдар менен чыгышып,
талкууланып, жыйынтыгында ошол атайын резолюция кабыл алынды. Бул иш-чара ошол жыйынтыгында мындай бир өзүңүз билгендей мурда ошол Россия университеттери менен ошол эле союз мезгилинен баштап биздин жогорку окуу жайлардын ортосунда кандай тыгыз байланыш болгон болсо, мына көз карансыздан кийин ушул бир топ начарлап кеткенин мойнубузга алышыбыз керек. Ошол мамилени кайра мурунку калыбына келтирүүгө бир чоң кадам болуп калды деп айтсак болот да бул иш-чараны. Албетте ошол университеттердин ассоциациялардын жетекчилеринин ортосунда келишимдер кол коюлду. Ал эми эки тараптуу ар бир университеттер ортосундагы 70-80ге жакын келишимдерге кол коюлду. Бул келишимдер ошол бул биздин эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын жетекчилерин, жогорку окуучулардын мындан кийинки билим берүү, жогорку кесиптеги илимий багыттагы ишмердүүлүктөрүн чогуу алып барганга бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтсак болот. Өзүңүз айткандай, ушул эки өлкөнүн ортосунда жогорку билим берүү боюнча кызматташуу, байланыштын бир жакшы салттары бар экен, болуп келгендиги бул талашсыз нерсе. Ошондой болсо дагы өзүңүз айтып аткан жанагы 70тен ашуун окуу жайлар ортосундагы келишимдерге кол коюлду деп атпадыкпы? Ушул 70тен ашуун келишимдердин ичинен бир жаңы мурда болуп келбеген бир жаңы багыттар кайсылар болду? Бул боюнча өзүңүздөр билгендей, Россия президенти келгенге чейин ошол Кыргыз-Россия мамлекеттеринин ортосундагы өкмөттөр аралык комиссиянын дагы иши болгон. Бул баягы өкмөттөр аралык комиссиянын келишиминде ошол ар бир министрликтер бири-бири менен кийинки жылдарга чогуу аткара турган иштерин пландаштырып, буга чейин ошол Россия Федерациясы тарабынан бизге, биздин балдар үчүн 400гө жакын баягы гранттык орундар берилип жүргөн болсо, ошол келишимдин алкагында бул орундун көбөйтүү жөнүндө дагы атайын пункттар киргизилди. Андан сырткары могул эки тараптуу келишимдерде бүгүнкү күндө бүт дүйнөлүк тажрыйбада ошол кайсы бир өлкөдөн башка өлкөгө барып окуган бул бир. Андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн эле өлкөдө, биздин эле Кыргызстандагы жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттерибиз ошол Россия же башка өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларга кыска мөөнөттүү барып окуп келгенге мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бул эми бүгүнкү күндүн талабы. Ошол эки тараптуу жогорку окуу жайлардын ортосундагы келишимдерде именно ошол студенттерди алмашуу. Башка айтканда, бизде окуп аткан студенттер эми баардыгы эле Россияга барып окуганга мүмкүнчүлүгү жок, бирок ошол бизде окуп жаткан студенттердин бир семестрге, эки семестрге барып Россиядагы жогорку окуу жайлардын, ошол партнер окуу жайлардын профессорлорунан окуп, ошолордон кандайдыр сааттарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда профессордук окутуучулук курамдын ортосундагы алмашуу. Башка биздин бүгүнкү күндө көп сөз болуп атпайбы, жанагы тажрыйба, повышение квалификациясын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу маселелери аксап калды деп. Бүгүнкү ошол келишимдердин негизинде булар бири-бири менен ошол тажрыйба алмашуу, кайсы бир жаш окумуштууларды, жаш окутуучуларды Россиядагы партнер жогорку окуу жайга жиберүү, алардан үйрөнүп келүү, же болбосо Россиядагы ошол күчтүү партнер окуу жайдагы профессорлорду алып келип бул жерге сабак өткөрүү, алардын менен чогуу кандайдыр бир илимий иштерди жүргүзүү, мүмкүн алар илимий жетекчиликтерди кылуу, заманбап бир илимдин актуалдуу проблемаларыны чогуу аныктоо деген сыяктуу маселелер ошол эки тараптуу келишимдерде камтылат да. Ал эми жалпы ошол союздун ректоров, Россиянын ошол ректорлордун союзунун жетекчиси Садовый иши менен биздин ошол университеттердин ассоциациясынын жетекчиси Мусаев экөөнүн ортосунда да келишим түзүлдү. Булар дагы ошол эки келишимдин алкагында ошол жалпы жогорку кесиптик билим берүүдөгү актуалдуу проблемаларды биргелешип аткара турган иштерди ошол келишимдердин алкагында улантканга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Башка айтканда, өзүңүздөр билгендей, ошол бүгүн айрыкча Россия менен биз мына Евразеске
биригип атабыз. Ошол Евразиясынын алкагындагы рынокто кандай кадрларды даярдаш керек, кайсы багытка барыш керек деген сыяктуу талкуулай турган маселе өтө көп да. Вот ошол маселелердин баардыгыны атайын площадкаларды түзүп, ошол жерде талкуулап, мындай бир ишти алдыга жылдырганга, жалпы эле ошол бүгүнкү жогорку кесиптик билим берүүдө бүгүнкү рыноктун шарттарына ылайыкташтырганга бир мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтсак болот да. Орекинде университеттердин бир экинчи бир олуттуу вазифасы. Алдын ала айтып кете турган нерсе, илим изилдөө жаат экендиги белгилүү да. Анан кийин мындай жолугушууда жалаң эле билим берүү, кадрларды камсыз кылуу жөнүндө сөз кылбай, илим изилдөө жөнүндө дагы анан илим изилдөөнүн эки өлкөдөгү абалы, анан ошонун андан ары өнүгүп кетишине бири-биринде жардам берип, тажрыйба алмашып, анан эң башкысы каржы тарабынан мисалы Кыргызстандын окумуштууларынын илим изилдөөсүнө көмөк берүү маселеси ушул форумда каралдыбы? Каралса ошол кайсы ягына ооду? Албетте ошол ар бир окуу жайлардын ортосундагы келишим негизги ошол 3 компоненттин алкагында түзүлөт. Бул ошол эле биринчиси окуусулук маселелер, окуу процессиндеги кандай байланыш деген сыяктуу, ал эми экинчиси ошол илимий багыттагы байланыштар, андан сырткары ошол коомдук тарбиялык багыттагы биргелешип иш алып баруу деп түшүнсөк болот да. Сөзсүз бүгүнкү күндө ошол илимий багытты каржылоо маселелеринде Россия тарапта мындай бир акча каражаты көбүрөөк бөлүнөт деп айтсак болот. Чынын айтканда алар ошол ар бир университеттерге бизге караганда көбүрөөк каражаттарды карашат. Бирок биздин бүгүнкү мүмкүнчүлүк ошол биздин жогорку окуу жайлар ошол мындай бир биргелешкен илимий темалар аркылуу ошол эле проекттерге катышканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Албетте Россиянын окуу жайлары деле ошол актуалдуу теманы изилдегенде ар түрдүү географияны карашат. Ал эми биздин жогорку окуу жайлар ошол өзүнүн кандайдыр бир темаларындагы ошол Россиядагы мындай бир проекттерге катыштырып, ошолор менен чогуу бир жыйынтыкка алып келгенге мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Сөзсүз биз бүгүнкү күндө илимий кандайдыр бир илимий ачылыш же илимий изилдөө ишин жүргүзгөндө ал бир кичинекей эле бир мамлекеттин ичи үчүн же бир жекече маселе үчүн чечүү үчүн болбойт да. Бул демек кайсы бир результат, бул жок дегенде регионго таасир эте турган чечимдерге жетиш керек да. Вот ошон үчүн алар чогуу биргеликте иш алып барганга, биргеликте ошондой бир каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн алганга бир толук мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтсак болот да. Бизде мисалы идеялар бар болушу мүмкүн, темалар бар болушу мүмкүн илимий потенциалыбыз жетпей аткан болсо Россияныкын пайдаланып, же тескерисинче же бир багыт боюнча илимий потенциалы аз, жетишсиз болуп атса, эки өлкөнүн бир багыттагылары биригип алдыга алып чыкканга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп айтсак болот да. Ушул затта көбүнчө акча каражаты аныктап коюп эмеспи, баягы ийгиликтүү болуп иштен алдыга жылышын. Бул боюнча биздин мен билгенден ошол биздин республиканын окумуштууларына жана Европа кызматташтыгынан ушул илимди изилдөөгө көрсөтүлүп аткан көмөк, жанагы гранттык салымдар, ошону пайдаланып биздин окумуштуулардын өздөрүнүн темасын андан ары кеңирээк, тереңирээк иликтеп изилдеп кетүүгө мүмкүнчүлүк алышы бир топ жакшы бир жылыштарды берип атат да. Ушул каражат жагынан гранттык негизде каржылоо каралдыбы? Ошол жана мен белгилеп кеткендей да, бул эми бул жагы ошол ар бир жогорку окуу жайдын өзүнүн көз каранды да. Мамлекет башчылары баш болуп, ошол чогуу иштегенге, чогуу каражатты пайдаланганга бардыгына мүмкүнчүлүк берди. Эми ошол баягы эки тараптуу келишимдердин негизинде ар бир жогорку окуу жай ошого жетишүү үчүн аракет кылып, кандай мүмкүнчүлүктөрдү каржылоого чейин мүмкүнчүлүктөрдү алганга толук мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Маселе ошол активдүү катышып, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул багытта илимий багытта болобу, билим берүү багытында болобу иш алып барышыбыз керек. Буга чейин ушу Россиянын жогорку окуу жайларында биздин 15 миңден ашуун студенттер окуп жатышкандыгы, анан кийин мисалы өткөн
өтүп аткан 19-жылга 370 бюджеттик орун берилгендиги, квота берилгендиги жөнүндө айттыңыз. Жанагы эки өлкөнүн ошондой жогорку окуу жайларынын ректорлорунун жогорку деңгээлдеги жолугушуусу, чоң форуму ушул санды арбытууга мындай бир түрткү болгудайбы? Ушул жөнүндө сөз болуп, саны канчага жетет деген бир үмүттү пайда кылды деген. Сөзсүз, себеби сиз белгилеп кеткен ошол 400-гө жакын орун бул ошол мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде берилген орундарда. Андан сырткары ошол Россиянын бардык жогорку окуу жайлары ошол Россия өзү бөлүп берген гранттык орун дейбизби, бюджеттик орундарды алар ошол өзү мындай бир тандап өзү бөлүштүрөт. Ошол жаатта бизге ошол мамлекеттер аралык келишимден сырткары дагы бир топ университеттер өздөрүнүн ошол бюджеттик орундарын сунуштап, ошол биздин республикага чейин келип экзамендерди алып, студенттер кабыл алып кеткен тажрыйба бул мындай бир өтө көп. Бул багытта ошол келген жогорку окуу жайлардын эң негизги кызыкчылыктары деле көпчүлүк учурда ушул мисалы үчүн багытта өздөрүнүн таланттуу студенттерди издөө деген негизги максаты бар экенин билдиришти да. Андан сырткары эми биз баягы бүт эле бардык студенттерибизди, окуучуларыбызды ушул Россияга гана жөнөтүп жиберишибиз керек дебестен, мисалы кандайдыр деңгээлде биздин өзүбүздүн жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттер ошол жерге окууга мүмкүнчүлүктү түзүп берүү, ошол окуп жаткан учурда Россиянын окуу жайлары менен байланышта болуу деген маселе каралды да. Ал жака бир жолу кетпейт. Мисалы биз деле өзүбүздөгү университетте окуйт, бирок Россиянын партнер университетине барып тагын кайсы бир курстарды, кайсы бир жылдарды окуйт. Андан эң негизгиси ошол алкакта жанагы кош диплом деп коебуз. Ошол биргелешкен программаларды, макулдашылган программаларды окутуп, ошондой кош диплом берүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн турат да. Мына жанагы Евразиянын аймагына кирген бардык өлкөлөрдө, ошол өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларынын деги эле кесиптик окуу жайлары берген дипломдор, күбөлүктөр, документ кагаздар таанылат, жарактуу деп келишилген келишимдер бар да, сүйлөшүлгөн. Анан ошондой болсо дагы ошолордун арасында мисалы жана медицина, педагогикалык кесип дагы ушул сыяктуу бир 3-4 кесип боюнча берилген дипломдор таанылбайт, жарактуу деп. Өзүңүз айтып аткандай, ошол жанагы билим берүү, академиялык мобилдүүлүктү, билим берүүнү орун которуп, эки тарапта тең окутуу менен ушул жанагы айтылып аткан кесиптерди дагы, кесиптер боюнча алынган дипломдорду дагы жарактуулукка жеткирүү жөнүндө сөз болгон жокпу? Бул дипломдорду таануу боюнча биз Россия менен жанагы Евразиянын алкагында сүйлөшүүлөрдө дагы бул процесс жүрүп атат. Бул мисалы үчүн кээ бир адистиктер боюнча диплом таанылбайт десек, ал бир аз туура эмес болуп калат. Кээ бир адистиктер боюнча ошол документтерди тиешелүү мамлекеттин министрликтери кайрадан атайын процедурадан өткөрүп, анан кийин тааныйт да. Жанагы тиешелүү справкаларды карап, экспертизадан өткөрүп. Биздин сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз ошону ошол процедурасыз эле кабыл ала турган кылуу үчүн азыр бүгүнкү күндө аракеттер жүрүп атат. Бул ошол бизден мурда кийин окуу жайды бүтүп, диплом менен ошол Евразиянын рыногуна барып, ошол жерге ишке орношкону баргандар үчүн да. Ал эми бүгүн окуп жаткандарга, мисалы үчүн ошол эле биздин Славян университети эки диплом берет деп, мисалы үчүн эки мамлекетке тең автоматтуу түрдө ошол мамлекеттин диплому сыяктуу тааныла турган да. Андан сырткары техникалык багыттагы жогорку окуу жайларда бар, ошол эле техникалык университетте Разахов атындагы. Мисалы жогорку Россиянын бир жогорку окуу жайы менен экөөсү чогуу совместный деп коет, биргелешкен программа түзөт. Студенттер кайсы бир бөлүгүн бул жакта, кайсы бир бөлүгүн ал жакта окуйт. Аягында экөө биригип баягындай мамлекеттик экзамендерди алат. Анан жыйынтыгында ошол берген дипломдор автоматтуу түрдө эки мамлекетте тең таанылат деген сыяктуу да. Бүгүнкү ошол форумдун алкагында келишимдерде ошондой процесстерди көбөйтүү жагы каралды да. Бул абдан жакшы, себеби сөзсүз окутуу учурунда баягы кайсыл рынок үчүн, кайсыл жерге кызматка орношот бүткөндөн кийин ошолорго чейин изилденет. Эгерде ошондой эки жактуу диплом алганда сөзсүз бул
бүтүрүүчүнүн ошол Евразиястын алкагында жок дегенде автоматтык түрдө иш таап кетүүгө дагы мүмкүнчүлүгү чоң болот да. Россиянын жогорку билим берүүчү флагманы болгонун Ломоносов атындагы университеттин ректору Садович ушу форумда сүйлөгөн сөзүндө айтты. Кыргызстанда ушул аталган университеттин филиалын ачууга 6 жолу мен өзүм макулдугумду бердим. Анан биз тараптын күнөөсүнөн эмес, эмнегедир ушул университеттин филиалы ачуу жөнүндө иш токтоп тургандай деген өзүнүн оюн айтты да. Бул багытта сиздердин пикириңиздер кандай? Албетте ошол Садович Виктор Антонович ошондой маалымат берди. Чындыгында биз ага ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби ошол эң жогорку окуу жай филиал ачканга макул, уруксат деген. Анан өзүңүздөр билгендей, бул ошол филиал ачуудагы тиешелүү бир топ процедуралардан өтүш керек. Бул мамлекеттик деңгээлдеги аткарыла турган иштер бар. Мурунку акыркы бир процесс кайсы бир деңгээлге чейин барып токтогон учур боюнча бизде маалымат бар, бир эле жолку. Эми мына бүгүнкү күндө ошол биз жалпы ошол мамлекеттер аралык жанагы комиссияга алып чыгып, мамлекеттик деңгээлдеги программаларга киргизип, бул сунуш албетте биринчи ошол биздин министр Россияга болгон визити учурунда ошол Россиянын министри менен чогуу талкуулап, ошол жерде сунуш киргизген. Атайын ошол Москва мамлекеттик университетинин филиалы, андан сырткары жанагы биз бүгүнкү күндө президент тапшырма коюп аткан жанагы токен багытындагы адистерди даярдоодун жакшыртуу деп аткандыктан, атайын ошол токен багытындагы кайсы бир университеттин филиалын ачуу же болбосо жок дегенде ошол биздин токен багытындагы окуу жайлар менен биргелешип иштей турган мүмкүнчүлүк түзөлдү деп сунуш берилген. Ошонун негизинде келип айтылгандан кийин ошол макулдук берип атат да. Эми албетте бул багытта иш улантылат. Суроо бар экен, угуп коелучу. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз, сизди угуп жатабыз. Айта бериңиз сурооңузду. Үзүлүп калды окшойт. Ушул жанагы өзүнүн мамлекеттик визитинин аягындагы брифингде Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин кыргыз-орус Борис Николаевич Ельцин атындагы университетти Кыргызстан менен Россиянын ортосунда жогорку билим берүүнүн берүүдөгү кызматташуусунун флагманы катары белгилебедиби? Анан кийин ушул жерде дагы бир кызыктуу нерсе, ушул форумдун жүрүшүндө сөз болуп аткан университеттин уставынын жаңы редакциясы бекитилди да. Мурдакы уставдан азыркы уставда эмне жаңылыктар кирди? Туура өзүңүз белгилегендей, ошол биздин ректорлордун биринчи форумуна ошол Россия Федерациясынын илим жана жогорку билим берүү боюнча министри Катюков дагы келип катышты. Ал ошол форумдун алкагында биздин министр менен биргелешкен ошол бүт жогорку кесиптик билим берүү боюнча бир топ талкуулар жүргүзүлдү, макулдашуулар болду. Андан сырткары ошол Славян университетинин уставыны, жаңы редакциясыны бекитишти совместно. Бул жерде негизги маселе эми ошол университеттин бизде баягы жаңы мыйзамдар чыгып атат, жаңы жоболор чыгып атат дегендей, ошол уставыны акыркы ошол эки тараптуу, эки мамлекеттин тең кайсы бир мыйзамдарына жакындатып, ошого ылайык кылып кайрадан бекитүү ишке ашырылды да. Бул ошол Славян университетинин мындан аркы мындай бир туруктуу жакшы иш алып барганына бир өбөлгө болуп калды. Андан сырткары ошол жакынкы 19-жыл ичинде ошол Славян университетинин биздин өлкөдөгү ишмердүүлүгү боюнча атайын өкмөттөр аралык дагы соглашение түзүлүп, жогорку кеңеш аркылуу ратификациялоо пландаштырылды. Азыркы жанагы телефон чалган биздин телекөрүүчүбүздүн суроосун азыр мага айтып атышат. Россиядагы экономикалык университеттен болуп бир эмес бир канча болуш керек. Ошол университеттерге квоталык бюджеттик негизде окууга өтүш үчүн каяка кандай кайрылыш керек, кандай тандоо, кандай негизде өтөт деп. Рахмат. Бул
Россия менен ошол өкмөттөр аралык келишим аркылуу бериле турган жана 400гө чейинки орун кабыл алуу процедурасын толугу менен Кыргызстанда ошол Россиянын өкмөтүнүн өкүлчүлүгү бар, Россотрудничество деген. Ошол өкүлчүлүк уюштурат. Россотрудничествонун атайын сайты бар. Ошол сайтка кирип карашса, ошол жерде бардык маселелери жазылган да. Албетте бул ошол тандоо учурунда биз ошол өкмөттөр аралык келишимде быйыл макулдаштык. Биз кийинки жылкыга ошол тандоо учурунда баягы 400 орунду именно кайсыл багыттарга, кайсы адистиктерге берүү жөнүндө суроолор жаралып келген дайыма. Ошон үчүн биз быйыл өкмөттөр аралык келишимде макулдаштык. Биз сентябрь айына чейин ошол биздин жакынкы 4 жылдык, 5 жылдыктарда бизге кандай, кайсы багыттагы кадрлар керек болот, вот ошол боюнча биздин талап муктаждыкты берүү аркылуу алар ошол 400 орун бөлүп атканда биз сураган орундарга бергенге макул болушту да. Бул ошол биздин экономикабызга пайдасы тие турган багыттарга окутууга, анан баягы балдар окуп бүтүп келгенден кийин ишке орноштуруп биздин экономикабызга пайдаланганга бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды деп айтсак болот. Ал эми угарман айткан ошол быйылкы окуу жылы жөнүндө айтып атат эми. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем, ошол Россотрудничествонун сайтына кирсе, эгерде кеч калбаган болсо, себеби аларда бир аз эртерээк ишке ашат бул процедуралар. Андан сырткары ошол биздин Россия университеттери мындай өз алдынча келип кабыл алган учурлар бар. Аны дагы ошол биздин сайттан, башка жерден карап турушса, маалымат каражаттарынан карап турушса, ошого барып катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин жогорку билим берүү тармагында жекеле Россия менен эмес, дүйнөнүн дагы бир топ өлкөлөрү менен өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун да бир жакшы салттары бар эмеспи? Мындай салыштырып өзүңүз ушул тармакта тейлеп жүргөн министрдин орун басары катары салыштырып айтып көрсөңүз, мисалы ошол Россия менен биздин буга чейинки кызматташтыгыбыз анан башка өлкөлөрдүн ушул тармагындагы билим берүүнүн ушул жагындагы кызматташуусунун окшоштук жактары, айырмалуулук жактары кайсы? Эгерде ошол мисалы бөлөк өлкөлөрдүн менен жогорку билим берүүдө бир жакшы тажрыйбаны ошол Россия менен жогорку билим берүү тармагында кызматташууда пайдаланса болобу? Албетте эми бүгүнкү күндө биздин ошол жогорку окуу жайлар мамлекеттер аралык келишимде ошол кайсы бир өлкө менен болбосун, ошол билим берүү, жогорку кесиптик билим берүү болобу, багытында кызматташуу жөнүндө келишимдер бар бардык өлкөлөр менен. Эми жогорку кесиптик билим берүү системасы мындай ошол негизинен эки багыттуу деп айтсак болот. Бирөөсү ошол илгерки постсоветтик дейбизби, ошол өлкөлөрдөгү система бири-бирине жакыныраак, бири-бирин оңой түшүнө турганыраак болуп келүүдө дагы эле. Ал эми башка чет өлкөлүк, ошол эле Европа, Америка, башка жактардын окуу жайларында бир аз система башкачараак. Бирок жалпы бүгүнкү күндөгү тенденция, дүйнөлүк тенденция ошол эң негизги багыт катары кайсыл окуу жай болбосун, кайсы өлкөдө болбосун, ошол жогорку окуу жайлар мурда өзүнүн өлкөсүнүн ичиндеги гана рынок үчүн кадрларды даярдайбыз деген максат койгон болсо, бүгүнкү күндө бүт дүйнөлүк рынок үчүн кадрларды даярдайбыз деген максат коюуда да. Башка айтканда булар балдарды, бүтүрүүчүлөрдү ошол кандай чөйрөгө түшүп калса дагы ошол чөйрөдө өзү иштеп, ишин улантып, өз алдынча үйрөнүп кете турган кадрларды даярдоо приоритет болуп калды. Баягы илгеркидей узкий бир мисалы бухгалтер же башка кесипке даярдабастан биздин жаштарды ошол жогорку деңгээлде кесип бергенде ошол өз алдынча ой жүгүртө ала турган, өз алдынча идеяларды топтой ала турган, керектүү маалыматты каерден болсо таап ала турган, өзүнү кайсы бир багытка түшсө ошол багытка өз алдынча адистешип кете ала турган мүмкүнчүлүгү бар кадрларды даярдоо алдыңкы приоритет катары белгиленүүдө. Албетте, себеби бүгүнкү күндө рынокто бир кайсы бир кызмат орун же болбосо ошол кызмат орун конкреттүү эмне иш кылат деген так аныктама жок да. Бүгүн рынокто бир кызмат орун болсо, эртең жок болуп кетип атат. Же болбосо кыла турган иши өзгөрүп кетип атат. Ал эми жалпы дүйнөлүк тенденцияда ошол робототехника деген кирип атат. Бүт кызмат орундарды роботтор алмаштырып калышы мүмкүн деп атат. Ошон үчүн жалпы дүйнөлүк жогорку окуу жайлардын
эң негизги баш оорутмасы ошол кандай багытта кайсыл кадрларды даярдайбыз деген чоң суроо бүгүнкү күндө актуалдуу да. Ошон үчүн биздин бүгүнкү күндөгү бардык өлкөлөр, биз дагы өлкөдө ошол атайын мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол багытта мындай бир башка дүйнөлүк окуу жайлардан калбаган тартипте кеткенге аракет жасап атабыз. Ал эми жалпы салыштыруу учурунда мисалы документ берүү же болбосо окутуунун технологиялары дагана айырма болбосо, кайсыл дүйнөлүк каердеги жогорку окуу жай болбосун, бир гана ошол окутуунун натыйжасыга гана байланыштырып окутууда да. Ал эми окутуунун деңгээлдери боюнча мисалы көпчүлүк өлкөлөрдө мурда ошол бакалавриат, магистратура деп кеткен болсо, мына постсоветтик өлкөлөрдө мурда баягы специалист деген 5 жылдык окуулар жүргөн болсо, бүгүнкү күндө бардык постсоветтик өлкөлөрдө деле ошол бакалавр, магистр деген деңгээлге өттү. Бүгүнкү күндө ошол PhD деген деңгээл киргизилип жатат. Бунун бардыгы ошол биздин бүтүрүүчүлөр кайсы бир өлкөгө барып ишке орношо турган болсо, ошол ишке ала турган иш берүүчү баягы колундагы документти көрүп дароо таануусу негизги максат болуп атат да. Ошол максатта кээде суроолор туулуп атпайбы, силер тигиге окшойм деп атасыңар, буга окшойм деп атасыңар. Жок, биз ошол колдон келишинче чоң рынокто таанылуу үчүн, мисалы илгерки биздин дипломду, ошол эле бааларды азыр чет өлкөгө алып барса, алар бул кандай бала, кандай бүтүрүүчү, кандай окуу жайды бүткөн деген суроолор жаралат да. Ал эми биздин ошол деңгээлибиз мисалы окшош, аталышы окшош, ичиндеги коюлган баалары ошолордо койгон бааларга окшош болсо, алар тез кабыл алып, биздин бүтүрүүчүлөрдү оңой ишке орношконго мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошон үчүн биз баягы эл аралык стандартка трансформация бололу дегендин негизги максаты ошол биздин бүтүрүүчүлөрдүн оңой ишке жайгашуусу болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул багытта иштер уланууда. Жогоруда айтпадыңызбы, форумдагы ошол олуттуу окуялардын бири жанагы маалилүү келишимдердин бири Россиянын ректорлор союзу менен биздин республиканын жогорку окуу жайлар ассоциациясынын жетекчилеринин ортосунда эки тараптуу келишимдерге кол коюшу болду деп. Анан биз эртеден бери жалаң билим берүү жаатында сөз кылып атабыз да. Анан ушу билим бере турган окутуучулардын баягы деңгээлин жогорулатуу үчүн, тажрыйбасын кеңейтүү үчүн, мисалы бир окутуучуларды алмашып, пайдаланып, же болбосо тигил же бул аттуу баштуу жогорку окуу жайларында ошолордун бир кызматтык стажировкадан өтүп келүүсү жөнүндө макулдашуу болгон жокпу бул жолку ушу келишимде? Албетте азыр ошол дүйнөдө, дүйнөлүк тенденцияда ошол кандай ишканалар болбосун, ошол ишканалардын ассоциациялары, бирикмелери уюшулат да. Бул ошол бардыгы чогулуп, бир уюмга биригип, ошол мамлекеттен болобу, өз ара болобу макулдашуу аркылуу бир багытта иштейбиз деген негизги уюмдар болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул Россияда дагы ошол Союз ректоров деп түзүлгөн уюм бар. Бизде дагы ошол жогорку окуу жайлардын ассоциациясы деген. Булардын негизги максаты ошол бүгүнкү күндө мисалы бардык эле өлкөлөрдө, бардык эле жогорку окуу жайларда мындай бир окшош проблемалар болот да. Мисалы үчүн кайсы бир жогорку окуу жай бир проблеманы айтса, экинчи жогорку окуу жай ошол эле проблема. Анан бири-бири чогулуп отуруп, булар кандай чечип атат, булар кандай чечип атат деп анан оңой ошол маселелерди чечкенге бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жалпы эле ошол чечимдердин негизинде кандайдыр бир сунуштар менен чыгышы мүмкүн булар. Бүгүнкү ошол эки союздун ортосундагы келишимде эле ушундай багытта түшүнсөк болот да. Ошол эле баягы бир союздун ичинде кандай иш-чара жүргөн болсо, демек алар башка союздар менен дагы ошол өзүнүн географиясын кеңейтип атат да, мындайча айтканда. Мүмкүн биздин ассоциациянын ичинде кандайдыр бир маселелер, кандайдыр бир чечилбеген маселелер болсо, ошону тиги союз ректоров Россия аркылуу, ошолорго берүү аркылуу аларда деле ошондой проблема кандай чечилген, мисалы же экөөгө тең тиешелүү проблемаларды чогуу талкуулай турган мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Ал эми сөзсүз анын өзөгү ошол профессордук окутуучулук курамдын потенциалы, билим берүү багытында болобу, илимий багыттагы потенциал бул биринчи орунда болот.
биргелешип ошол маселелерди кантип чечебиз, кандай окутуудун түрлөрүн уюштурсак болот, кайсыл жогорку окуу жайда Россияда бир багыт боюнча ошол повышение потенциалды көтөрө турган мүмкүнчүлүгү өтө жогору болсо, аны булар пайдаланып ал жактан окушу мүмкүн. Же тескерисинче буларга алар кайсы бир багытта келип тажрыйба алмашы мүмкүн. Жалпылап айтканда бул меморандум албетте баягы жалпы формада жазылат, бирок ушул окуу жайларга тиешелүү кандай маселе болбосун, ушул ортодо талкуулап бири-бириге жардам бергенге, бири-бириден тажрыйба алмашканга мындай бир милдеттүү сыяктуу документ болуп калды да. Мисалы үчүн каяктан келдиң, эмне үчүн деген суроо болбойт. Бул биздин ушунун алкагында биз булар менен кызматташканга милдеттүүбүз деген сыяктуу шарт түзүлүп атат да. Сөзсүз албетте камтылат. Азыр ошол суроонун өңүтү келип атат. Мына жакында ошол Путиндин келип кетиши ушундай чоң окуяны шарттап, анан кийин биздин билим берүү, жогорку билим берүү айрыкча жаатында бир топ бир жакшы иштер болушу күтүлүп калгандыгы жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушундай эле да бир чоң сапар менен биздин улуу кошунабыз дүркүрөп өнүгүп келе жаткан дүйнөдөгү экинчи экономикалар, алдыңкы экономикалардын бири болгон Кытайдын председатели, Кытай Республикасынын председатели Си Цзиньпиндин сапары күтүлүп атат да. Биздин ушул Кытай Республикасы менен ушул жогорку билим берүү жаатында буга чейин байланышыбыз кандай болду эле? Анан ушул келаткан сапарда биз сөз кылып жаткан маселе сүйлөшүүлөрдө, маселелердин тезисинде кандай орун ээлейт? Бул багытта Кытай өлкөсү менен биздин дагы ошол өкмөттөр аралык келишимде макулдашууда билим берүү жаатында атайын бизге квоталык орундар берилет. Ошол студенттердин окуусу үчүн жыл сайын жалпы бир 30-40 миң тегерегинде. Андан сырткары ошол Кытайдын жогорку окуу жайлары менен биздин жогорку окуу жайлардын ортосунда азыр аябай тыгыз байланыштар бар. Баягы один пояс, один путь деген программанын алкагында бир топ байланыштар бар. Андан сырткары ошол биздин республикада баягы Кытайлардын өтө белгилүү Конфуций институттары ачылган. Мисалы бул ошол эле бир Бишкекте 2-3 университетте, Түштүктө 2-3 университетте ошол Конфуций институттары ачылып бир канча жылдан бери ийгиликтүү иштеп келатат да. Бул институттар ошол Кытайдын дүйнөдө бир 400-500гө жакын институттар бар. Ошолордун катарында иштеп, биздин жаш жеткинчектердин ошол Кытай тилин үйрөнүп, Кытай таануу, котормочулук багыттарындагы адистерди даярдоодо. Бул жерде ошол сөзсүз ар бир институтта ошол Кытайдан келип окуткан мугалимдер бар. Көбүнчө ошол өздөрү тарабынан каржыланат. Анан эң мыкты жетишкен балдарды окуп жаткан учурда бир семестр, 1-2 семестр Кытайга барып окутуп келип, ал эми магистратураны толук Кытайда окуй турган мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Ушул багыттагы караганда Кытай өлкөсү менен биздин ошол билим берүү жаатындагы мамилебиз дагы мындай бир өтө мыкты деп айтсак болот. Себеби алар көбүнчө дээрлик бардыгы ошол Кытай тараптан каржыланып, алар кандайдыр мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип келатат. Жалпысынан алганда ошол акыркы мезгилде ошол Кытай тилин үйрөнүп, жанагы конкурстарга келгенде ата-эналардын дагы HSK деген тести болот. Ошол биздин эң жаш балдардан баштап ошол тилди үйрөнүп, бүгүнкү мындай бир дүйнөлүк масштабка чыкканга аракет кылгандар абдан көбөйдү да. Себеби өзүңүз белгилеп кеткендей, Кытайдын экономикасы, биздеги Кытайдын ишканалары, ошол эле базарлар деген сыяктуу ошол бардык жерлерде Кытай тилин билүү, Кытай тили аркылуу байланышуу муктаждыктары өтө көбөйүүдө. Дүйнөлүк масштабтагы деле бул негизги тил болуп калгандыктан бүгүнкү күндө кызыккандар абдан жогору. Анан ошол багытта биздин жогорку окуу жайлары түздөн түз деле мындай бир жакшы деп айтсак болот да. Анан албетте биз кийинки мамлекеттер аралык келишимде сөзсүз ошол санын көбөйтүү жөнүндө дагы сунуштар менен чыгып атабыз. Өзүңүзгө белгилүү 80-90-2000 жылдарга чейин биздин саясий да, экономикалык дагы, коомдук ишмер жагындагы, өндүрүш жагындагы баягы элиталык когортаны ушул биргечтеги Россияны, биргечтеги Советтер Союзунда борбордук жогорку окуу жайлар деп аталган ошол университеттерди бүтүп келген.
адистер, студенттер түскөндүгү эч кимге баягы талаш жок. Анан ошентип бизден бир чоң топтордун окуп, анан келип биздин экономикага да бардык эл чарбашылыгынын бардык тармактарында өздөрүнүн салымын кошуп, биздин республиканын өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы дагы арбында. Анан ошолордун көбү өзүбүздүн республикабызда кирүү экзамендерин тапшырышып, анан кийин ошол окуу жайларга сапар алып кетишчү эле да. Азыр жогоруда айткандай, мисалы бир экин университеттер өздөрүнүн баягы кабыл алуу экзамендерин бизде республикада жүргүзүп атышат да. Анан кийин ушундай университеттердин катарын арбытууга мүмкүнчүлүк барбы? Ушул жөнүндө сөз болдубу эмеде? Эми жанагы бүгүнкү күндөгү мамлекеттер аралык келишим аркылуу деген жанагы Россотрудничество уюштурат деп атпайбызбы? Вот ошону сиз айткан неме менен мен салыштырат элем да. Мисалы ошолор бүгүнкү күндө келип, ошол жерден биздин балдар тест тапшырып, ошонун негизинде Россияга кетип атат. Ал эми жанагы өзүнчө жогорку окуу жайлары келип, бүгүнкү күндө деле бизде шаарларда кайсы бир окуу жайларга барып, ошол жерде атайын экзамендерди алып, ошонун негизинде жөнөтүп жаткан учурлар бүгүнкү күндө деле бар. Ал эми кечеги форумга келген көпчүлүк жогорку окуу жайлар дагы ошол өзүнүн партнер университети аркылуу ошондой мүмкүнчүлүктү көбөйткөнгө мындай бир каалоолору чоң экенин билгизди да. Себеби көпчүлүк учурда эми Россияда албетте орун көп берилет, мамлекет тарабынан жогорку окуу жайларга каржы көп берилет, бирок ошол эле учурда алар эгерде анын баардыгын өздөштүрүү үчүн бизден дагы студент алып кетүүгө булар муктаж да. Ошон үчүн ошонун негизинде анан бизде баягы 15 000 тегерегинде бир мезгилде балдар окуп жатат да бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, бул келечекте ошол эки президент негизги басым жасап, эки президент көңүл буруп жаткандан кийин бул албетте көбөйөт деп ойлойм. Азыр ошо жытын башында биздин республиканын президенти Сооронбай Жээнбеков өтүп аткан жылды, үстүбүздөгү жылды элетти өнүктүрүүнүн жана санариптештирүүнүн жылы деп жарыялабадыбы? Демек, бул маселе азыр сиздерде дагы актуалдуу курч коюлуп турган учур. Анан кийин ушундай ыңгайлуу жагдай болуп калганда, ошол Россия Федерациясынын жогорку окуу жайлары өздөрүндө санариптештирүүнү кандай өткөрүп, кандай деңгээлде экендигин, анан биз үйрөнө турган тажрыйбалардын бир өңүттөрүн байкап кала алдыңыздарбы? Сөзсүз бул багытта бүгүнкү күндө ошо биздин президенттин атайын бекиткен программасынын негизинде мына Санарип Кыргызстан деген программа ишке ашыш керек. Анын багытта биздеги эң чоң муктаждык ошол санариптештирүү багытындагы адистердин сапаттуу адистерди даярдоо деген тапшырма коюлган. Бүгүнкү күндө биз ошол Россияга да даярдала турган адистиктерди жана мен жогоруда белгилеп кеткен биздин муктаждыктарды берген учурда сөзсүз биз ошол IT багытындагы адистиктерди даярдоого басым жасайлы деп атабыз. Мисалы үчүн эгерде орун берилсе, ошол IT багытындагы адистиктерге орун берүү. Себеби албетте ол биздин ошол Россиядагы университеттерде IT багытындагы абдан күчтүү адистер даярдаган окуу жайлар көп. Ошон үчүн биздин негизги приоритет катары ал жерде ушундай сөз болду. Биз жибергенде ошол багыттагы адистиктерге жиберүү деген. Ал эми университеттердин ортосунда ошол IT багытында эми жөнөкөй эле эки жогорку окуу жайдын ортосундагы, мисалы үчүн сөзсүз барып эмес, баягы онлайн чогулуштарды өтүү, онлайн талкууларды жүргүзүү деген дагы ошол биздин цифровой Санарип Кыргызстандын бир элементи деп айтсак болот да. Ошон үчүн Россиянын жогорку окуу жайларында бул багыттагы материалдык техникалык база бардыгы мындай бир жетиштүү деп айтсак болот. Ошол эле сыяктуу биздикилер дагы ошол багытта иш алып баралы деген экинчи багыт сүйлөшүлдү. Анан эң негизгиси дагы бир жолу кайталап айткым келет, ошол бүт приоритет биздеги эртең бүрсү күнү келип иштей турган кадрлар, ошол IT багытындагы кадрлар. Ошол багыттагы кадрларды даярдоодогу биргелешкен иштер жүргүзүлөт. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Келип ушул маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер учур маселесинин кезектеги дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин маек жакында болуп өткөн ректорлордун форумунун жыйынтыктарына арналды. Кайра дагы ушундай маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар, баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.